Эң кичүүсү 24, улуусу 39 жашта. Чүйдө сойкулук менен алектенип жүргөн делген кыздар кармалды. Чүй облусунда бир нече сойкуканалар аныкталды. 8 февралда тергөө иштеринин жүрүшүндө Токмок шаарында сойкуканага айланган бир нече сауна аныкталган. Тинтүү иштеринин жүрүшүндө сауналардын биринен ПМ-49 үлгүсүндөгү тапанча, электрошокер табылган. Ошондой эле эң кичүүсү 24, эң улуусу 39 жаштагы 13 кыз кармалган. Мындан тышкары сойкукана уюштурган делген 2 аял кармалган. Учурда тергөө иштери уланууда. Акылбек Жапаров депутаттар менен ай сайын жолугуп турмай болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жогорку кеңештин фракция лидерлери жана тармактык комитеттердин төрагалары менен жолугушту. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө өлкөнүн социалдык саясатынын жана экономикалык өнүгүүсүнүн артыкчылыктуу маселелери Министрлер кабинети тарабынан кабыл алынган чечимдер боюнча пикир алмашуу жүрдү. Иш-чаранын катышуучулары аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлик бутактарынын өз ара аракеттенүүсүн жакшыртуу максатында мындай жолугушууларды ай сайын өткөрүп турууну макулдашышты. Ош шаарында кийим-кече базарындагы мыйзамсыз тосмолор бузула баштады. Ош шаарынын Баба Раимов көчөсүндөгү кийим-кече базарында мыйзамсыз тосмолор бузула баштады. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда базар ээлери мэриянын тротуарларды калыбына келтирүү демилгесин колдоого алууда. Ош шаарында тротуарларды талапка ылайыктуу жана жөө жүрүүчүлөргө тоскоолдук жараткан курулуштарды болтурбоо улантылат. Бишкекте Lexus үлгүсүндөгү унадан качам деп бакты сүзгөн айдоочу ооруканага түштү. Бишкек шаарында жол кырсыгы катталып, бир адам жабыркады. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматынын басма сөз кызматынан билдиришти. Ага ылайык 5 февраль күнү Mitsubishi үлгүсүндөгү автоунаа Ибраимов көчөсү менен катуу ылдамдыкта баратып, Огонбаев көчөсүнөн чыга калган Lexus үлгүсүндөгү унадан качып өтөм деп жол жээгиндеги бакты сүзүп токтогон. Ал эми Lexus үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу аял окуя болгон жерден кетип, кийин тергөө кызматына өзү келген. Бул жол кырсыгынан Mitsubishi үлгүсүндөгү унаанын бир жүргүнчүсү жабыркап, ооруканага жеткирилген. Учурда автоунаалар убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулуп, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Жол кырсыгынын келип чыгуу себеби такталууда. Путин менен Макрондун жолугушуусундагы узун стол мемге айланды. Россиянын лидери Владимир Путин менен Франциянын президенти Эммануэль Макрондун жолугушуусунда тартылган сүрөт интернетте мемге айланды. Соц тармактын колдонуучулары эки лидер отурган узун столго түрдүү комментарийлерди жазып, улам жаңы тамашалуу сүрөттөрдү чыгарып жатышат. Эске салсак, өлкө президенттеринин жолугушуусу 7 февраль күнү Москвада өттү. Сүйлөшүү 5 сааттан ашык убакытка созулду. Алар Украинадагы кырдаалды жана башка маселелерди талкуулашкан. Эч ким кабыл албай койду. Супер ТВнын каарманы президентке Ош базардан жолугуп арманын айтты. Бүгүн 8 февралда президент Садыр Жапаров Ош базарына барды. Президенттик аппарат маалымат таратып, мамлекет башчысынын ишкерлер менен көзмө-көз сүйлөшүп, контролдуу кассалык машина системасын ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулаганын жана түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүн билдиришти. Базарга баргандар жана сатуучулар мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Садыр Жапаровка жеке мүнөздөгү суроолорун бере алышты. Ал арада Супер ТВнын каарманы президентке арманын айтты. Атайын жардам сурап кайрылдым. Келиним менен уулум биринчи топтогу майып, сүйлөшпөйт, угушпайт. Келиним 4 баланын энеси. Боордун циррозу менен жабыркап келет. Тез арада Индияга барып, операция жасатуу керек. Ушуга жардам бергилечи. Балдары жетим калбасын. Барбаган жерим калган жок. Эч ким кабыл албай койду. Жакшы жаман сөз угам, деди ал. Мындан дээрлик бир ай мурда Супер ТВнын YouTube каналына жубайлар Руслан Мамбетов жана Залина Тыныскан кызы сүйлөй да уга да албарын билдиришип, жардам сурап кайрылышкан эле.
4 баланы тарбиялап келе жаткан жубайлар бири-бири менен кол жаңсап сүйлөшөт. Тилекке каршы балдардын апасы боор сирозуна чалдыгып, учурда элдин жардамына муктаж болуп турат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 8 февралда саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан көп тармактуу клиникалык балдар ооруканасы болуп өзгөртүлгөн мурунку республикалык диагностикалык борборго барды. Мамлекет башчысы имаратты көрүп, эмгек жамааты менен баарлашты. Мекемедеги кырдаал боюнча пикирлерди угуп, суроолорго жооп берди. Дарыгерлер реорганизациялоо процессин токтотууну суранып, ага ылайык мекеме иш жүзүндө борбордогу балдар ооруканаларынын биринин филиалына айланарын билдиришти. Ошондой эле коммуналдык төлөмдөр, эскирген жабдуулар жана башка көйгөйлөр тууралуу айтып беришти. Президент Садыр Жапаров баарлашуу жүрүшүндө анын бүгүнкү сапарынын максаты диагностикалык борбордун ишмердүүлүгү менен таанышуу жана аны өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү экенин белгиледи. Жамааттын пикирин эске алуу менен мамлекет башчысы президенттин администрациясына мекеменин иштөө багытын сактоо менен улуттук макамын берүү маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Унаалардын алдыңкы айнегин караңгылатууга уруксат берилди. Бүгүн 8 февралда Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетти унаалардын айнектерин акы төлөп караңгылатууну киргизүү боюнча мыйзам долбоору талкууланды. Депутаттардын суроолоруна экономика жана соода министри Данияр Амангелдиев жооп берди. Японияда, АКШда, Кытайда, Тажикстанда жана Өзбекстанда акы төлөнүүчү тонировкага уруксат берилгенин айтты. Ал эми унаалардын терезелерин караңгылатууга уруксат 1 жылдык мөөнөткө берилет деп пландалууда. Баасы азырынча тактала элек. Болжол менен 30дан 50 миңге чейинки суммага эсептелген. Автоунааны сатууда тонировканы колдонууга уруксат унада калат. Акы төлөнүүчү тонировкага уруксаттын бар жогун Карчек порталында текшерүүгө болот деп пландаштырылууда. Мындан тышкары, коопсуз шаар системасы менен интеграциялоо маселеси да иштелип жатат. Белгилей кетсек, мыйзам долбоорунда эшиктердин алдыңкы каптал терезелерин акы төлөнүүчү караңгылатуу киргизүү сунушталууда. Талкуунун жыйынтыгында мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. UFC уюмунун чемпиону, сап башындагы мыкты мушкер, кыргыздын сыймыгы Валентина Шевченко Facebook баракчасына 14 жыл мурун түшкөн сүрөтүн жарыялады. Мушкер айым соц тармакка үйүндөгү эски сүрөттөрдү караганды жакшы көрөрүн жазган. Үйүмдөгү эски сүрөттөрдү караганды жакшы көрөм. 2007 жылы тай бокс боюнча чемпиондукка чейин таразага бир нече күн калганда аябай жеп ичкин келет. Бирок эң маанилүүсү жеңиш деп жазып калтырган ал. Белгилүү болгондой, буга чейин Валентина Шевченко Чемпионат.com сайтынын сурамжылоосу боюнча UFC'деги эң мыкты мушкер айым аталган. Идиш аяктар болгон. Баткенде 3,5 миллион сомдук аткезчилик жүккө бөгөт коюлду. Баткенде наркы 3 миллион 577 миң 420 сомду түзгөн аткезчилик жүккө бөгөт коюлду. Бул тууралуу бажы кызматынан билдиришти. Маалыматта жазылгандай, Баткен бажысынын контрабандага жана бажы эрежелерин бузууга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери, УКМКнын мамлекеттик чек-ара кызматынын аскер кызматкерлери жана УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте Кадамжай районунун Галча айылында Mercedes-Benz 814 үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Текшерүү учурунда унадан Өзбекстандан чыгарылган теричилик үчүн идиш аяк товарлары табылган. Жүктүн жалпы салмагы 8216 килограммды түзөт жана тиешелүү документтери жок болгон. Аталган факты боюнча материалдар Баткен облусунун прокуратурасына өткөрүп берилген.